Иман-Уру фракцияның лидери Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, сизге берилет. Assalamu alaikum. Урматтуу министрдин орун басары. Менимче сиз жаңы эле дайындалдыңыз. Ишиңиз берекелүү болсун. Жаштар келсе заман өзгөрөт, жаштар келсе ойдон корот, том корот деген пикир, ой бар. Бирок мен дайыма корком, 25 жашар коррупционер менен 60 жашар коррупционердин айырмасы эмне? Кеп жашта эмес, кеп ниетте, кеп аракетте, кеп тарбияда, таалимде. Мен ишенем, сиз жаңы формацияда иштекчи катары өзүңүздү көрсөтөсүз деп. Биринчи жолу мына биздин алдыбызга чыгып атасыз. Жараткан жардам берсин, ийгилик берсин. Ошону тилегим келет. Анан бүгүн көп жигит кыздар шоколад алганы, гүл алганы кезекте турса керек дүкөндөрдө. 14 февраль сүйүү майрамы деп. Түшүнүк кандай болсо адам намал ошондой болот экен. Биз кинолордон көрүп отуруп, бузукулук менен сүйүүнү алмаштырып алдык. Ким үйлөнсө аялына мага десе алтын алып берсин, шуб алып берсин, кийим алып берсин, гүл, шоколадты көп алып берсин, анткени ал аялы. Бирок башка эле бирөөнүн кызын алып берем деп бекер банкрот болбогула. Статистикалык иликтөөлөр көрсөтүп атат, ушул күндөр өтө жаман иштер болот экен, көп бузукулуктар болот экен, бирөөлөрдүн кыздарына кыяматтыктар болот экен. Ошон үчүн бизде бир идеология кетип атат, ушул күндү сүйүү күнү эмес, китеп белек берүү күнү деп өткөзөлү деп. Анткени альтернативасын ушташ керек. Бул жерде бир адамдын бир китеп деген долбоордун балдары дагы турат. Колдон келсе акчаңарды кетирбегиле, жаман иштерге барбагыла. Түнкү клубтарда эч кандай сүйүү болбойт, ал жерде жалган гана бузукулук болот. Бул шоколад менен гүл болгону сырткы символика. Келип аяга кандай амал менен бүтөт, ошону ойлонуп коюңуздар. Адам өзүнүн тагдырын өзү талкалап алат. Жаман амалдар, жаман кадамдар менен. Ошону айткым келди. Эми мыйзам боюнча суроо. Сиз сөзүңүздө айтып кеттиңиз да, кээ бир нормалар декларативдүү экен деп. Кайсыл нормалар декларативдүү экен? Азыр мен салыштырма таблица деген болчу эле, бул жерде жок экен. Тиги курсив менен белгилеп коюпсуздар, өтө деле көп өзгөрүү жок экен да. Сиз айттыңыз, декларативдүү нормаларды алып койду. Кайсыл декларативдүү нормаларды алып койдуңуз? Мисалы, мурдагы мыйзамда жаштардын демилгелерин колдоо фонду деп жазылган экен. Ал фонддон жаштарды демилгелерин колдоо боюнча 14 жылда иштер болгон эмес. Бирок кайра айтып атпайсыздарбы? Биз бюджеттен жаштардын демилгелерин колдоп беребиз деп. Айырмасы эмнеде? Биз фонд түзбөстөн эле өкмөттүн бюджетиненби? Жаштардын демилгелери стартап долбоорлору боюнча бирине кирип жатат. Ошол долбоорлорду түз министрлер кабинети өзүнүн чечими менен тартибин аныктаса. Ошол кептин баары тартипте да. Жакшы демилгелерди алып, анан тааныш тамыр, сөм, карыштарга бөлүнүп кетпесин акча. Кептин баары ушул жерде турат. Фонддон бөлүнөбү, башка жактан бөлүнөбү, коррупция дегендин табияты бирдей эле. Ушуга чоң көңүл бөлүңүздөр. Сураныч. Экинчиси, аткарууга оор нормалар бар экен дедиңиз. Ал кайсы нормалар? Аткарышка оор нормаларды алып койдук деп. Мен азыр карап чыктым, долбоорду алып койгон аз гана сөздөр экен да. Бул жерде бир норма, бирден статья, бирден пункт толуп кеткен бир да жери жок экен. Нуржигит Кадырбекович, сиз туура айттыңыз. Бул мыйзам негизинен мурдагы мыйзам декларативдүү болуп калган деп жатабыз. Азыркы мыйзамда дагы бир топ беренелерди киргизели деп жатабыз. Бирок башка мыйзамдар менен дагы каршы келип калган учурлар бар, ошол үчүн киргизе албайбыз деп мага юристтер айтып жатат. Биз сиздерден сунуш күтөбүз. Эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, биз тескерисинче кызыктарбыз. Биз жаштардын кызыкчылыгы үчүн дал ошондой нормаларды мыйзамга киргизип алганга. Чоң рахмат. Аткарууга оор нормаларга мисал келтире албайсыздар азыр, э? Өз алдынча аткаруу бийликтери менен кызматташуу бул мурда агенттик аркылуу жүрчү экен. Биз азыр түз иштешели деп жатабыз. Министрлер кабинети эгерде ошол ченемди беките берсе, биз райондук администрациялар менен, облустук администрациялар менен түз жаштар министрлиги түз иштешебиз. Ортодогу бир препон, бир ашыкча инстанция жок болот деген сөз экен да. Жаштар үйлөрү деген түшүнүк кандай? Мурдагы дом пионеров, дом комсомола деген сыяктуулуу. Биз азыр бул мыйзам боюнча да жаштардан сунуш күтөбүз го. Райондо, облустарда жаштар кеңештери деген бар. Андан сырткары өкмөттүн токтому менен жаштар конгресси деп дагы уюшулган. Биз муну иретке салышыбыз керек экен, себеби бири-бирин кайталаган уюмдар бар. Биз жаштар саясаты боюнча министрликтин астында бирдиктүү системада бир уюм болуш керек жана ал бардыгын координациялаш керек. Андан сырткары эл аралык уюмдар аркылуу дагы жаштар борборлору уюшулуп жатат. Мисалы үчүн ПРООН аркылуу быйыл 11 шаарда жаштар борборун салуу боюнча иштер жүрүүдө. Бирок биз аларды балансыбызга албайт экенбиз. Бирок биз аларды тактап көрүп, жанакыл конгресс жаштар кеңеши эгер бириктирилип калса,
биз ошолорду жаштар борборлоруна отургузушубуз керек. Марат мырза, жаштар конгрессин айттыңыз, жаштар уюмдарын айттыңыз, промду айттыңыз, бирок жаштар үйү деген концепция эмнени түшүндүрөт? Атайын бир имарат түшөбү облустарга, райондорго, мурдагы Дом пионеров сыяктуу? Же кандай бирөөнүн үйүн аренда кыласыңарбы? Кандай болот ушул? Каражат кандай бөлүнөт? Кайсыл проекттин негизинде? Негизи жакшы ой. Ушул боюнча так сүрөттөп бере аласызбы? Учурда 38 кызматкер бар бул спорт департаментинде. Биз ошолорду жаштар саясаты боюнча министрликке алалы деп жатабыз. Ошолордун базасында жаштар үйлөрү деп. Алар кайсы имаратка отурат, ал боюнча азырынча тактап жатабыз. Жаштар үйлөрү идея жакшы экен, бирок көрдүңүзбү өзүңүздө деле азырынча так мындай түшүнүк болбой атат. Эми билем, биринчиден жашсыз, экинчиден жаңы гана жумушту баштап атасыз, үчүнчүдөн талкуу процессинде ушул нерсе бара-бара көзгө элестей баштайт да. Бирок мен сунуштайт элем, чындап эле региондордо жаштар үчүн атайын имараттар болсо, борборлор болсо, китепканасы менен, заманбап технологияларды жайгаштырсаңыздар, жабдыктарды жайгаштырсаңыздар, өзүнчө бир баарлаша турган, идея алмаштыра турган бир жайлар болсо жакшы болмок да. Ушул жагын ойлонуп көрсөңүздөр. Андан кийин 3-чү, 5-чи, 6-чы, 9-чы, 8-чи, 9-чу, 10-чу гана статьяларды айттыңыз. Башка статьяларды айткан жоксуз. 14 статьянын ичиненчи. Эмне үчүн ушуларга өзгөчө токтолдуңуз? Биринчи беренелер бул жөнгө салуу предмети, экинчи максаты жана милдеттери, үчүнчү принциптер. Ошол үчүн мен 5тен, андан 3төн баштадым. Түшүнүктүү. Жаштар конгресси, эми жаштар союзу дейсиздерби, комсомол дейсиздерби, конгресс дейсиздерби, аттан зат өзгөрүп кетпейт. Кеп атта эмес, кеп затта да. Конгресс деп түзүп койдуңар. Аталышы эл аралык уюмдар, эл аралык коноктор келсе түшүнө турган конгресс деген бүт дүйнөдө бар нерсе да. Мазмуну жагынан кандай өзгөрүү болот? Биз бул боюнча азыр содержательная часть орусчасы. Биз бул боюнча азыр талкуулап жатабыз. Бул жакта дагы жаштар конгрессинин өкүлдөрү отурат. Булар менен дагы буга чейин жолуктук. Мүмкүн атын алмаштыруудан сиз айткандай чын эле жыйынтык өзгөрбөйт. Биз бул багытта чоңураак реформа жасайт окшойбуз. Себеби жаштар конгресси деп, жаштар уюму деп бир аталыштар менен эле майда иш-чара өткөрбөстөн биз жалпы республикалык деңгээлге чыгып системалуу ишке өтөлү деп жатабыз да. Чоң рахмат. Конгресс, өзүңүз айттыңыз, стратегиялык пландоого чоң маани беребиз депчи. Эми мен түшүнүк сурабай эле коеюн, стратегиялык пландоо деген эмне, айырмачылыгы эмнеде болот депчи. Бирок стратегиялык планда абдан керек. Жаштарды талим тарбия берүү, илим билим берүү. Азыр илим билим компоненти болуп атат, анткени мектептер бар, университеттер бар. Талим тарбия компонентинен аябай аксап атабыз. Мен сизге айтып коем, эң коркунучтуусу илимсиз, тарбиясыз эмес. Эң коркунучтуу адам илимдүү, бирок тарбиясыз. Чоң схемаларды түзгөн, миллиондорду коррупция кылган ошолор болуп атат да. Билимдүү, бирок тарбиясыз. Ушул багытта бир жакшылап иштесеңиздер, жаштар конгресси, мен кызыгып атам, эгерде бир программасын түзсөңүздөр, планын түзсөңүздөр, бизди да чакырсаңыздар, балким ой пикир айтабыз, салымыбызды кошобуз. Жумушчу топ түзүш керек. Жалаң жаштар билесиздер, эми жаш деген жаш. Эмоциональный составляющий деп коет, үстөмдүк кылат да. Анча-мынча жаш өткөн, акылман, данышман, орто жаштагыларды, саясатчыларды, академиктерди, ыйманын арт айтып жүргөндөрдү тартыш керек да бул ишке. Менин сунушум ошол. Анан дагы айттыңыз, социалдык колдоонун бир минималдуу деңгээли, бул не деген түшүнүк? Минималдуу деңгээл кандай? Акча менен чейнеп атасызбы? Же моралдык колдоонун минималдуу деңгээлиби? Биз азыр өзүбүздүн каалообуз менен кайсы бир пайызда жаштарга каражат бөлүнүп турсун деп киргизип кол десек, ал бюджеттик кодекске каршы келип калат экен. Ошондуктан биз мыйзамга так ошондой жазып коюуну чечтик. Министрлер кабинетинин төрагасы, президентибиз Садыр Нуркожоевич жаштар багыты боюнча колдоп жатышат. Алар бизге ошол минималдуу бир пайызда каражат бөлүү боюнча чечим чыгарып беришет деп үмүттөнөбүз жана тилек кылабыз. Эгер биз азыр киргизип койсок, бюджеттик кодекске каршы келип калат. Чоң рахмат. Марат мырза, жаңыдан келип атасыз. Көп сүрөлөр менен башыңызды оорутпайын. Тулпарда бара-бара табына келет. Мен сизге келечек каалайм. Сүйлөгөн сөзүңүз, ойлогон оюңуз жайында эле көрүнөт экен. Жараткан көздөн сактасын, эсирип кетүүдөн сактасын. Анан атайын ат тартып, жол карытып, Кыргызстандын булуң-бурчунан келген жаштар, анан айындар өмүрүңөр узун болсун, келечегиңер кең болсун. Кыргызстандын келечеги кандай болот десе, мен силерди көрсөтөм. Ушулар кандай болсо ошондой болот деп. Ушу ыйманга иштегиле, бириң-бириң жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла. Анан бизде азыр жанагы иждивенский настроение деп коет да, байкоочунун позициясынан карайбыз. Мамлекет эмне кылып берет,
бул иштебейби, тигил эмне мынтип атат, депутаттар антип атат, министрлер мынтип атат. Силер кантип салым кошом? Ушуну ойлонгулачы. Көчөгө түкүргөндү таштасаң ошол дагы салымың. Таштандырып койсоң бул да салымың. Сөгүнгөндү таштасаң бул дагы салымың. Бир бет китеп окусаң ал да салымың. Анан волонтердук тук дегенди бул жака жакшы киргизип атыпсыңар. Мен азыр карап чыктым. Келечекте мамлекеттик кызматка ким волонтер болсо ошолорду алыш керек. Азыр ким компьютерден өтсө кете берет, ал ботаниктер кете берет да, туурабы, өтүп кете берет. Анча мынча сөздөрдү жаттап алып, анан тесттен өткөндөр жумушка алып атабыз. Алар тияк барганда иш башка, биякта теориялык билим башка болуп атат. Мекен деген жанып турган жан дүйнөсү барлар жумушка алыш керек да. Алар кимдер? Волонтерлор. Бир тыйыны жок, мекенге пайда келтирип жүргөн жигит кыздар отурат бул жерде. Ошого да салым кошуп койсоңуздар, көңүл бөлүп койсоңуздар. Жаш министрдин орун басары ийгилик каалайбыз. Кудайым колдосун. Барыңарды бүгүнкү берекелүү күнүңөр менен чоң рахмат. Рахмат, Нуржигит Кадырбекович.